Атам менин асказоом тирегим, акылдуум, даанышманым, зирегим. Оорубастан узун өмүр сүрүңүз. Менин ушул сизге болгон тилегим. Бүгін біз тастарымыздың темасы ата үйлерінің тірегі. Сабағымыздың мақсаты атаның үйлердегі жауапкершілігін, социалдық жана рухани орын түшүші, улуттук баалуулуктардағы ата ордолук шаар концепциясы менен таанышасыңар. Сын көз караш менен ой жүгүртүп өстүрөбүз, санаттык куралдар аркылуу маалыматтык талдоо жөндөмүнө ээ болобуз. Biz жарым жыл маанай тарткулап коелу ата жөнүндө. Ата үйлөгү тынчтыктын эси. Ата күлкүсү сейрек, бирок абдан кымбат адам. Кымбат эмес. Үйлөгү тынчтыктын эси. Ата күлкүсү сейрек, бирок абдан кымбат адам. Атам барда үй жылуу. Ата ишеним менен сүйүүнү кошо кармаган адам. Ата ардайым колдой турган күч. Атам үй бүлөнүн бактысы. Ата баласы үчүн баарына даяр жүрөт. Ата жан дүйнөгө тынчтык берген адам. Ата артын бекем экенин сездирген адам. Ата бар жерде коркунуч азаят. Ата сөзү аз, иши чоң. Атам жүрөгү менен сактаган адам. Ата жашоодо биринчи тирек. Ата баракын кийин түшүнө турган байлык. Азыр балдар, кийинки тапшырмабыз сүрөттөр менен түштү. Жүрөктөгү ата. 3 минуттан ичинде мен азыр силерге баракты, ошол баракка 3 топко бөлүнүп турабыз. Ошол 3 тобубузду 3 топ, биринчи топко ата күлкүсү сейрек, бирок абдан кымбат адам деген сүрөт менен гана жооп бересиңер. Кийинки ата ишеним менен сүйүүнү кошо кармаган инсан. Кийинки топ. Ал эми 3-чү топ болсо ата баласы үчүн күчтүү болууга аргасыз болгон жүрөк деген сөздүн тегерегинде сүрөт менен гана мага жооп бересиңер. Ар бир топко моундай атаны берем. Кайсы топ ушундан көп чогултса, ошол жеңүүчү топ болот. Түшүндүкпү? Балдар. Биздин тапшырмабыз болсо, ата баласы үчүн күчтүү болууга аргасыз болгон жүрөктү көрсөтүп атабыз. Бул сүрөттөр биз күчтүү эмес, сезим эмес, биз өң катары көрсөттүк. Кызыл өң деген бул деген күчтүүлүктү жана өзүнө келген сезимдикти көрсөтөт. Жана өкө жүрөктүн атынан чыккан баратканы бул бактылуулуктун атынан жүргөн жол болуп калат, эсептелет. Biz ушинтип өзүбүздүн тапшырмабызды аяктадык. Бизге берилген тапшырма ата күлкүсү сейрек, бирок абдан кымбат адам дегенге биз сүрөт менен жооп бердик. Бул ата менен кыздын күлкүсү гүлдөй ачылган. Бул атанын жүрөгү, бул ата менен кыздын ортосундагы мээрим. Атанын күлкүсү кымбат. Биринчи топ абдан жакшы жооп берген, кана кол жаап коелу. Экинчи топ. Ата ишеним менен сүйүүнү кошо кармаган
ата өзү жаңырдан суу болсо дагы өзүнүн баласын коргош үчүн бардыгына даяр экени көрүнүп турат. Бул сүрөттө ата баланын ортосунда мээримдүүлүк, сүйүү, ишеним Атанын назарына калбоо. Тоонун этегинде жайгашкан кичинекей айылда Айдар аттуу бала жашачу. Анын атасы көп сүйлөбөгөн, бирок эмгекчил, намыскөй адам эле. Таң атпай туруп, мал карап, жер айдап, үй бүлөсүнүн келечеги үчүн талыкпай иштечү. Айдар кээде ойлочу. Эмнеге ата мени мактабайт? Эмнеге эле дайыма талап кылат? Бир күн ал атасына нааразы болуп: "Ата, сиз мени эч качан мактабайсыз. Мен сиздин назарыңызга калдым окшойт", деди. Атасы унчукпай уулун ээрчитип тоого чыкты. Чокусуна жеткенде күн жаңы чыгып келе жаткан. Ата уулуна мындай деди: "Балам, мына бул күндү көрдүңбү? Ал эч кимден рахмат күтпөйт, бирок ар бир адамга жарыгын, жылуулугун берет. Ата дагы ошондой. Мен сени мактабай жатканымдын, сүйбөгөнүмдөн эмес. Мен сени турмушка даярдап жатам. Эртең мен болбой калганда сен бекем болушуң керек". Айдар ошол учурда атасынын колдорун карады. Катуу эмгектен жаракка кеткен, бирок жылуу колдор. Ал атасынын үнсүз сүйүүсүн биринчи жолу жүрөгү менен сезди. Ошондон кийин Айдар өзгөрдү. Ал атасына жардам бере баштады, сөзүн эки кылбады, билим алууга умтулду. Көп өтпөй айылдагылар: "Айдардын атасы уулуна мыкты тарбия бериптир" деп айта башташты. Бир күн атасы уулуна карап жай гана жылмайды. "Мен эми көңүлүм тынч. Сен менин ыраазычылыгымды алдың, балам". Айдар түшүндү. Атасынын назарына калбоо, анын ишенимин актай албай калуу. Атанын ыраазычылыгын алуу, анын эмгегин баалап адам болуу. Азыр киякот менен барыбыздан кетиппи? Анда эмесе кайсы топ биринчи тапса, мына ар бир топтун жыйынтыгы менден көрүнүп турат. Ошол аркылуу баалай беребиз. Кана эмесе кирдик балдар. Биринчи топ Ислам Азаматсың. Экинчи Суроо. Ким кетти? Ата, сиздин эмгегиңиз, сабырыңыз жана унчукпай кылган жакшылыктарыңыз үчүн миң ыраазычылык. Сиз бар үчүн өзүбүз коопсуз сезебиз. жашоодо жолунда адышпасам да, сиз үйрөткөн багыттар дайыма жол көрсөтүп турат. Ата ишеним, ишеним, ата сөзүнө сүздү. Ата, сиз менин биринчи баатырымсыз. Колуңуздан кырганда дүйнөнү коопсуз сезем. Үйдүн тиреги, баланын таянычы. Үнү катуу болбосо дагы, жүрөгү дайыма биз үчүн согот. Ата, сиздин эмгегиңиз, сабырыңыз жана унчукпай кылган жакшылыктарыңыз үчүн миң ыраазычылык. Сиз бар үчүн өзүбүздү коопсуз сезебиз. Шашын. Катуу жарайт. Ата дөөлөт, таяна тоо.
ата ордолуу шарт. Өмүр деген улуу дайранын башаты атадан башталат. Ошондуктан касиети элегейси зор. Кудай Таала атага ошондой жаратмандык, кудурет, күчтү, зор шыгарганы берип койгон. Кыргыз элинде атанын назарына калба, атага маалат келтирбе деген акыл сөздөр бар. Бул улуу сөздөр. Атанын насатын укпаган, аны урматтап сыйлай албаган балдардын келечеги жок. Андай балдардын ырыскысын жараткандан кемтик кылып коет. Анткени атасын нааразы кылган пенде эзелип, өсүп өнүкпөйт. Атанын баркы үнсүз сүйүүдө, талыкпаган эмгегинде жана баласы үчүн ар дайым күчтүү болууга аракет кылган жүрөгүндө. Ата баласы үчүн күчтүү болууга аргасыз болгон жүрөк. Ошондуктан балдар, ар дайым аталарыбыз аман болсун деп сабагыңызды жыйынтыктамакчыбыз. Кана эмесе балдар, топтогон упайларыбызды санайлык. Ким канча упай топтоду? Ошентип балдар сабагыбызды жыйынтыктап алдында топтогон упайларыбызды санадык. Биринчи топ 9 упай, экинчи топ 9 упай, үчүнчү топ 6 упай менен жыйынтыкка жетиштиген. Анда эмесе ушул сабагыбызга кол чаап коебуз. Ата менин үй бүлөмдүн башчысы, сыймыгым да жакшылыгым жарчысы.